Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кайрадан сиздер Байбилим медиа каналындасыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин канал эч бир уюм же жеке адамдар тарабынан каржыланбайт. Бул иш толугу менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасалып жаткан эмгек. Эгерде сиздер араб тили боюнча жүргүзүлүп жаткан долбоорубузга кол кабыш кылууну кааласаңыздар, төмөндө эсеп капчыктарыбызды калтырдык. Илим билим жолунда садака берип, сооп табууга мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, пайдалуу илим адам өлгөндөн кийин да сообу улана турган амалдардын бири. Сиздин колдооңуз аркылуу дагы көп адамдарга илим жетсе, анын сообу сизге да тынымсыз жазылып турарын унутпаңыз. Аллах ар бир берген садакаңызды кабыл кылсын, жана берекесин көбөйтсүн. Анда эмсе урматтуу достор, биз сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз 5-6 жана 7 сабагыбызды бардыгын бир чогултуп туруп, эми сиздерге баарын бир беребиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өткөн чак этишинин жалпы таблицасы, жактама ат атооштор менен жакталышынын жалпы таблицасы. Биз сиздер менен жактама ат атоошторду өткөнбүз, дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетем. Жактама ат атооштор булар хуа, хума, хум, хуа ал, хума алар экөө, хум алар, хия женский роддо, ал женский род, хума алар экөө, хунна алар женский роддо, алар. Эми экинчи жакта болсо, экинчи жак дегени бул биздин каршы тарабыбыз, биздин алдыбызда турган адамдар. Анта сен болот, антума силер экөөңөр, антум силер. Эми анти сен болот, женский роддо касра менен келе турган болсо анти сен болот. Ал эми экилик санда антума силер экөөңөр, андан кийин антунна боло турган болсо, бул көптүк санда антунна болот. Антунна деген нун боло турган болсо, бул женский роддун көптүгү болот. Эми андан кийин биринчи жакта ана деп айтабыз. Ана десек биринчи жак болот. Ана мен, нахну биз. Ана мен, нахну биз. Мына ушул сөздөрдө урматтуу достор, хуа хума хум, хия хума хунна, анта антума антум, анти антума антунна деген, ана нахну деген сөздөрдө эгерде этиш коюп айта турган болсок, сөздөрдүн аяктоолору, акыркы мүчөлөрү кандай болот? Ошону жалпы өтөбүз. Мисалы, катаба деген сөздү ала турган болсок, хуа дегенде катаба дейбиз. Хуа катаба ал жазды болот. Хуа катаба ал жазды. Эми экилигинде болсо, хума катаба деп айтабыз. Экилигинде эмне деп айтат экенбиз? Хума катаба деп созобуз. Катаба дегенди созобуз. Алар экөө жазышты. Эми хум болгондо көптүк. Алар хум катабу, алар жазышты. Хум катабу, алар жазышты болот. Эми женский роддо хия катабат. Хия катабат, ал жазды. Хума катабата, алар экөө жазышты. Хунна катабна. Хунна катабна, алар жазышты болот. Хунна катабна, алар жазышты болот. Бул үчүнчү жак болчу, урматтуу бир туугандар. Андан кийин эми экинчи жакта анта дей турган болсо, анта катабта, сен жаздың. Антума катабтума, силер экөөңөр жаздыңар. Антум катабтум, силер жаздыңар. Эми бул экинчи жакта биздин каршыбызда, биздин маңдайыбызда турган адамдарга айтып атабыз да. Ошондо анта дей турган болсок, сен жаздың деп айта турган болсок, анта деген сөздүн аягындагы эле тани катаба деген сөздүн аягына коебуз деп айтканбыз. Анта катабта, сен жаздың. Антума катабтума, антума деген сөздүн аягындагы тума дегенди эле эмне кылабыз? Катабтума деп катаба деген сөздүн аягына кошуп коебуз. Антум катабтум, силер жаздыңар. Анти катабти, сен жаздың. Антума катабтума, силер экөөңөр жаздыңар. Антунна катабтунна, женский роддун көптүгүндө силер жаздыңар болот. Эми мен жаздым дей турган болсок, ана катабту,
Ana katabtu. Men yazdım. Nahnu katabna. Biz yazdık. Nahnu katabna deb biz yazdık deb aytабыз. Эми урматтуу достор, сиздер ойлошуңуздар мүмкүн да, мо katabtu, ana katabtu дегенди аягындагы сөз эмне үчүн келди деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Katabtu болуп атпайбы? Мисал үчүн кыргыз тилинде men desek men yazdım. Деген кыргыз тилинде мүчө коебуз, Кыргыз тилинде ушул мүчөнү коебуз. Жаздым деп туруп деген мүчөнү коебуз. Мына ошол сыяктуу эле араб тилинде дагы мен жаздым дей турган болсо, мен деген сөздө кыргыз тилинде деген мүчө коюлган сыяктуу эле араб тилинде дагы katabtu деген аяктоо коюлат. Ана katabtu деп у коюлат. Эми андан кийин nahnu дей турган болсок, биз дегенде, мисал үчүн nahnu katabna. Биз кыргыз тилинде дагы өзгөчөлөп биз жаздым деп айтпайбыз да, биз жаздым деп айтпайбыз. Биз жаздык деп айтабыз. Кыргыз тилинде демек ык деген мүчө коюлат экен. Ал эми араб тилинде болсо, ык деген мүчө коюлуп атат. Ал эми кыргыз тилинде ык деген мүчө кое турган болсок, араб тилинде на деген коюлуп атат. Мына бул ошол кыргыз тилиндеги эмнени туюнтат экен? Ык, деген кыргыз тилине келүүчү мүчөлөрдү билдирет. Андан кийин урматтуу достор, кийинкисине жакшылап көңүл буруңуздар. Урматтуу достор, дахала дей турган болсок, дахала деген бул кирүү, хуа дахала деп айтабыз. Ал кирди, Кыргыз тилинде мисал үчүн ал кирди деп айтабыз. Эми хума дахала деп айтабыз, алар экөө киришти. Биз кыргыз тилинде алар экөө киришти деп айтып атабыз. Мына ошол ишти деген мүчө араб тилинде дахала болот экен да. Экөө созулат. Экиликте созулат. Дахала болуп атат. Демек ошол кыргыз тилинде мүчө коюлгандай эле араб тилинде дагы мүчө коюлуп атат. Бунун эч бир кыйын жери жок. Ошон үчүн бул эмнеге мында кыйын деп ойлогоңуздар. Эми хум десек, хум дахалу, алар киришти. Хум дегенде дахалу болуп атат. Бул алар киришти. Кыргыз тилиндеги ишти деген мүчөнү берет. Бул жерде дагы бул болгону 3төн көп. Эми женский роддо хия дахалат. Ал кирди, женский роддо ты кошобуз. Хия дахалат, ал кирди. Демек кыргыз тилинде ал кирди деп атпайбыз. Ди деген мүчө коюлуп атат кыргыз тилинде. Мына ошол ди деген мүчөнү араб тилиндеги т деген та мафтуха тамгасы билдирет. Андан женский роддун экилигинде хума дахалата, алар экөө киришти. Хума дахалата, алар экөө киришти. Женский роддун экилик санында та дегенди коебуз, хума дахалата. Эми хунна дахална, алар киришти деп айтабыз. Хунна дахална, алар киришти. Женский роддун көптүгүндө на коебуз. Андан кийин анта дахалта, сен кирдиң. Антума дахалтума, силер экөөңөр кирдиңер. Антума дегенде дахалтума деп айтабыз. Сен кирдиң деп атпайбызбы кыргызча? Ошо деген мүчөнү та деген берип атат да. Анта дахалта. Сен кирдиң десе, демек анта дахалта болуп атат. Кирдиң дегенде ошол аягында келген та берип атат. Көрдүңүздөрбү? Бул жеңил эле, абдан жеңил. Демек тилдери бири-бирине окшош, урматтуу достор. Эч бир кыйын жери жок. Андан кийин антума дахалтума, силер экөөңөр кирдиңер. Ыңар деген мүчө кошулуп атат кыргыз тилинде. Ал эми араб тилинде болсо тума деген кошулуп атат. Ошол тума кыргыз тилиндеги кирдиңер дегендеги ңер деген мүчөнү билгизет. Андан кийин антум дахалтум, силер кирдиңер. Силер кирдиңер болуп атат. Эми андан кийин анти, женский роддо сен кирдиң дей турган. Анти дахалти, сен кирдиң. Антума дахалтума, силер экөөңөр кирдиңер. Антунна дахалтунна,
силер кирдиңер. Антунна дахолтунна. Бұл жерде антунна дегендин эле акыркы мүчөсүн алып дахола деген сөзүн аягына улап коебуз. Антунна дахолтунна. Эми мен кирдим дей турган болсок, ана дахолту деп айтабыз, мен кирдим деп кыргыз тилинде деген мүчө коюп атпайбызбы? Мен кирдим деп. Мына ошол деген мүчө араб тилинде ту болот экен да. Ана дахолту, мен кирдим. Нахну дахолна. Нахну дахолна, биз кирдик. Нахну дахолна, биз кирдик болот. Нахну дахолна, биз кирдик болот. Урматтуу достор, мына көрдүңүздөр, биз кирдик. Ик деген мүчө, кирдик, ик деген кыргыз тилиндеги мүчө, мына кызыл менен белгиленген турат. Бул араб тилинде эмне болот экен? На деген кошулат. Демек, тилдер, эки тил, арабча менен кыргызча экөө бири-бирине окшош. Ушундай окончание коюлат, акыркы мүчө коюлат, урматтуу достор. Андан кийин, урматтуу достор, фатаха дей турган болсок, фатаха дей турган болсок, ачуу болот. Эми ал ачты дей турган болсок, хуа фатаха, ал ачты. Хума фатаха, алар экөө ачышты. Хум фатаху, алар ачышты болот. Хум болгондо фатаху болот, ачышты. Хия фатахат, ал ачты. Хума фатахата, алар экөө ачышты, женский роддо. Хунна фатахна, алар ачышты. Эми экинчи жакта. Анта фатахта, сен ачтың. Антума фатахтума, силер экөөңөр ачтыңар. Антум фатахтум, силер ачтыңар. Анти фатахти, сен ачтың. Антума фатахтума, силер экөөңөр ачтыңар. Антунна фатахтунна, силер ачтыңар. Ана фатахту, мен ачтым. Нахну фатахна, биз ачтык болот. Биз ачтык болот. Мына ушинтип, урматтуу достор, бул жеңил эле, абдан жеңил. Мисал үчүн, андан кийин абада десек, абада деген ибадат кылуу, хуа абада десек, ал ибадат кылды. Хума абада, алар экөө ибадат кылышты. Хум абаду, алар ибадат кылышты. Хия абадат, ал ибадат кылды. Хума абадата, алар экөө ибадат кылышты. Хунна абадна, алар ибадат кылышты. Хунна дегенде на коюлат. Анта абадта, сен ибадат кылдың. Та деген ың деген мүчөнү билдирет. Антума абадтума, силер экөөңөр ибадат кылдыңар. Антум абадтум, силер ибадат кылдыңар. Анти абадти, сен ибадат кылдың. Антума абадтума, силер экөөңөр ибадат кылдыңар. Антунна абадтунна, силер ибадат кылдыңар. Ана абадту, ана дегенде ту болот, мен ибадат кылдым. Нахну абадна, биз ибадат кылдык болот. Нахну абадна, биз ибадат кылдык болот көптүк санда, урматтуу достор. Эми андан кийин бир сөздү мисал сүйлөм кылып келтире турган болсок, мисал үчүн хуа хорожа минал фасли, ал класстан чыкты. Эми алар экөө класстан чыкты дей турган болсок, хума хорожа минал фасли, алар экөө класстан чыгышты. Экиликте хорожа болот экен. Хум хорожу минал фасли, алар класстан чыгышты. Хум 3төн ашык. Хум болот. Хия хорожат минал фасли, ал класстан чыкты болот, хорожат болот. Хума хорожата минал фасли, алар экөө класстан чыгышты. Хунна хорожна минал фасли, алар класстан чыгышты. Анта хорожта минал фасли, сен класстан чыктың. Антума хорожтума минал фасли, силер экөөңөр класстан чыктыңар. Антум хорожтум минал фасли, силер класстан чыктыңар. Анти женский роддо хорожти минал фасли, сен класстан чыктың. Антума хорожтума минал фасли, силер экөөңөр класстан чыктыңар.
Antunna kharajtunna sizler klassdan çıktınlar. Ana kharajtu minal fasli men klassdan çıktım. Nahnu kharajna minal fasli biz klassdan çıktık dep emne olatken özgörөт мына. Көрдүңүздөрбү урматтуу достор, ушул бир этиш мындайча айтканда жакталып атат. Жактарга карай өзгөрүп атат. Ушул нерсени түшүнүңүздөр. Эгерде сиздер ушул нерсени түшүнө турган болсоңуздар, биздин калган темаларыбыз дагы жеңил болот. Кудай буйрса жеңил болот иншалла. Ошон үчүн ушага жакшылап көңүл буруңуздар. Демек көрдүңүздөрбү, мисалы үчүн хорожа деген сөз бир сөз өзгөрүп атат. Мына кыргыз тилинде дагы өзгөрөт да. Мисалы үчүн ал класстан чыкты, алар экөө класстан чыгышты деген, класстан деген сөз кыргызчада дагы бирдей тура берет. Ал класстан чыкты, алар экөө класстан чыгышты. Мына чыкты деген сөз өзгөрүп атат. Мен класстан чыктым, көрдүңүздөрбү? Сен класстан чыктың, биз класстан чыктык деген сөз эле өзгөрөт. Кыргыз тилинде дагы. Класстан мен сен деген сөздөр өзгөрбөйт. Көрдүңүздөрбү? Чыктым, чыктың, чыгышты деген сөздөр өзгөрүп атат. Бул кыргызчага. Эгерде биз кыргызчага салыштыра турган болсок араб тилин, анда Кудай буйрса иншалла араб тили сиздерге жеңил болот. Эми андан кийин урматтуу достор, бир сөздү айтам, бир сүйлөмдү айтам, ошону менен сабакыбызды жыйынтыктайбыз, Кудай буйрса. Рожаа дей турган болсок, кайтып келүү, кайтуу. Хуа рожаа минас сафари, ал сапардан кайтты. Хума рожаа минас сафари, алар экөө сапардан кайтышты. Көрдүңүздөр, рожаа мен деле кыргызчада айтканда өзгөрүп атат. Алар экөө сапардан кайтышты деп атам. Көптүк болду, демек кайтты деген сөздү кайтышты деп айтып атам. Ушул сыяктуу эле араб тилинде дагы өзгөрүп атат. Хум рожау минас сафари, алар сапардан кайтышты. Хия рожаат минас сафари, ал кыз сапардан кайтты. Женский роддо т кошулат. Хума рожаата минас сафари, алар экөө сапардан кайтышты. Демек рожаата та болуп өйдөгө созула турган болсо, бул та деген женский родду билгизет. Ал эми өйдөгө созулгандыгы экилик санды билгизет. Экилик санды билдирет, урматтуу достор. Хунна рожаана минас сафари, алар сапардан кайтышты. Нун бул женский роддун көптүк санын билет. Рожаана минас сафари, алар сапардан кайтышты. Анта рожаата минас сафари, сен сапардан кайттың. Антума рожаатума минас сафари, силер экөөңөр сапардан кайттыңар деп өзгөртөбүз. Рожаатума, антум рожаатум минас сафари, силер сапардан кайттыңар. Анти женский роддо, анти десек сен болот, ошол ти деген аягындагы тини бул жака алып коебуз. Анти рожаати минас сафари, сен сапардан кайттың. Антума рожаатума минас сафари, силер экөөңөр сапардан кайттыңар. Антунна рожаатунна минас сафари, силер сапардан кайттыңар. Ана дегенде эмне коебуз? Аягына ту коебуз, Ана рожаату минас сафари, мен сапардан кайттым. Нахну рожаана минас сафари, биз сапардан кайттык болот, урматтуу достор. Көрдүңүздөрбү? Кыргыз тилине абдан мындай түшөт да. Кыргыз тилине эле окшош аягындагы мүчөлөр өзгөрөт, урматтуу достор. Эч кыйынчылыгы жок. Эгерде сиздер кандайдыр бир теманы түшүнбөй калган болсоңуздар, кайра сөзсүз бул сабакты кайра башынан көрүңүздөр, же болбосо түшүнбөгөн темаларыңыздар болсо, сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар. Биз сиздерге Кудай буйрса кайра түшүндүрүп бергенге даярбыз. Кудай таалам бардыгыбызды илим билимге бекем кылсын. Кудай таалам биздин ушул өзүнүн динине, өзүнүн илимине Кудай таалам жүрөктөрүбүздү жана зейиндерибизди, мээлерибизди ачсын. Кудай таалам бардыгыбызга ушул араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүп, Куран, аят, хадистерди түшүнүп кетүүнү Кудай таалам насип эткен болсун. Кудай таалам бардыгыңыздарга эки дүйнө бактылуулугун берсин. Кудай таалам ушул биздин илимибизди дайыма пайдалуу кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Амин.